Саламатсыздарбы, штат командасы? Кандайсыңар? Саламатчылык. Рахмат, өзүңөр. Жакшы, жакшы. Жақсы болот, шүгүр. Көптөн бери кезикпей кеттик, анан бүгүн ошо боштор бар болуш керек деп байыны киргенде тина көз эле кирип калып, эч ким жок, баары эле бошой калышты окшойт. Агайдын тапшырмасы боюнча жанагы эмени Устаттын WordPress'ке уже биздин тандаган шаблонду установка кылбадыбы агайчы. Анан эми ошонун жана контенттерин өзгөртүш керек да. WordPress'тин ссылкасын жиберген да. Көрдүңөр да, бир сыйра көрүп чыктыңарбы? Азыр мен ошону көрсөтүп эметейинчи. Анан мен дагы бүгүн отуруп ошону бир сыйра чукулап көрдүм. Анан силерге да көрөйүн азыр, анан билбегенибизди Тинатин билет болуш керек, байын биринчи эле жасап турбу. Жок, бир аз эле өзгөртүп көргөм. Жана өзгөртүп көргөм да, анан азыр моундай кылсаңар болот экен деп силерге да бөлүшөйүн дегем да. Жылдырып салгансыңар го, компьютер сайенс өйдө чыгып кетиптир. Эмнеси? Көп нерсени иш кылса чукулап эметсек анан чыгат экен да, бир нерселерчи. Азыр каякта жүрөт? Муяктан. Дагы өйдө го. Сиз сообщенияны да, өчүрө тургандай болот. Удалить кылбагыла. Эме удалить болуп калды, отмена. Ссылкага кире албай калабыз. Жок, отмена просто. Отмена. Escape'ди бассаңыз просто. Отмена алып туруп escape басып коюңуз. Мой X-ди бассаңар, ылдый 4 сообщения деп турган жерде көрөлү. Отметка болуп калды. Всё, эми кирсеңиз болот. Эмне болуп антип кеттим? Сиздин экраныңыз эми Көрүндүбү? Ооба. Мындай кылдым да, могу көрүнөт. жерден устатка кирдим, перейти на сайт туруп, муяктан анан редактировать элементар дегенди бассак, анан могу жерден деген муякты басат экенбиз. Текстовый редактор да. Эмен жылдырып салган турсуңар, our popular courses дегенде өйдө чыгып кетиптир. Блоктор турат го 5. Буларды Оригиналды биринчи ачып албайсыңарбы, оригиналын. Эмени ушул сайттын оригиналын Discordко кирип туруп, чтобы эметип турганга, байкап турганга. Өзгөртүү кылып атып билбей калабыз. Башында кандай эле. Discordко кирсеңер, биздин устатка. Мют. Google астында турат го. Ошол жактан кирип кетсең. Муякта беле, ошол жакта. Устат өзүнүкүнө кирсеңер. Өйдө жакта отметка кылган, так, өйдөрөөк. Мына могу 4 эмет турат го, предпоследний, 4 лайк. 4 лайк каякта турат, азыр батыш көрбөй атам. Ылдый. Где 4 лайк? Ылдый. Вот. Тигине, ошону басыңар. Сен муякты сен өзгөрткөнсүң да, муякка штатка кош келиңиздер деп, Ошону кошуп койгонбузмун. Ошо өйдө силер жылдырып салып турсуңар дейм, основной биринчиси да header, потом banner. Эмеси. Мындай экен. Ава курсусун ачылып кетиптир өйдө жаккачы. Оригиналын карап эмет эле.
Устатка киресиңерби? Я. Устатка киресиңерби дейм. Ооба. Көрдүк да, оригиналды. Аны не жазып алдыңар? Ошону карап турабыз, мейлип турабыз. Улам карап жаз. Макул. Мен уже көрүп алдык деп эле. Мына моякты сен өзгөрткөнсүң да. Туурабы? Анан деген могу жерге консультацияга жазылуу деп жана мен неметкем да. Катышуу деп, баалары деп. Монткенде бул жерден монтуп чыгат экен да, анан буларын өзгөртө алган жокмун. Баалары чыгат экен бияктан. Мояка. Могу жерден деген монт өзгөрсөк болот экен. Мисалы могу жерде могу баалары кетти да. Андан кийин үчүнчүсүн мисалы мону басып туруп, мына мисалы мону бассак, могу чыгып атпайбы? Могу жерде өчүп салат экенбиз да. Монтуп туруп, анан ушул жерге жазат экенбиз. Мисалы бул жерге эмне деп жазабыз азыр? Кайра эмеге кирейинби, Дискордко? Жок, эмеге кирейин, Устат жана сайтка, Ноушнга кирсеңер. Ноушнга кирейин. Так, азыр кайра бияктан чилип. Шашып кеткен. Моякта деген катышуу, консультацияга жазылуу, катышуу, цифралар сүйлөйт. Бул сайт жана окуу курсу кимдер үчүн, анан биздин команда кетет экен да. Азыр цифралар сүйлөйт дегенди киргизелби? Ушундай, мындай эмеси менен киргизелби по порядку же кандай киргизебиз? Тиги сайтка карап киргизебиз, Цифралар сүйлөйт бар экен. Бул сайт жана окуу курсу кимдер үчүн? Анан биздин команда, ментор, коноктор эмне үчүн бизде кызмат көрсөтө акысыз эмес? Сиз курска катышып менен өзүңүзгө эмне ала аласыз? Бизнес үчүн Zoom консультациялар, байланыш, кайра байланыш, пикир калтыруу, баалары кетти. Тияка уже баш жагында экен да баалары. Мону жазып коелу, окуу программасы деп. Окуу программасы эмнеден турат деп туруп, блокторго бөлүштүрүп коелу. Бул жерге окуу программасы деппи? Текст. Бул жерге жазат экенбиз. Оом кичинекей болуп атат. Эгер сайттан копировать этип туруп алып келип койсо болбойт бекен, баарын жазып Жок, чыгат биякта бекен. жазат экенбиз. Анан копировать этсе болот экен. Жөн эле окуу программасы менен бүтүрүп коелу, эмнеден турат деп сурабайлы. Окуу программасы. Анан бияка эмнени эметебиз? Анан деген могу жерди эметиш үчүн монтуп бассак, могу жер болуп кеткен ушундай. Сүрөткөнбү же эмне экен? Эмне болуп калат? Эмне болбой калабы ошондой.
Программасы. Булар өчүп калат экендей. Удалить болот. Ошо удалить болгон. Добавить элементти басып калган. Башка бет деп каяктан чыгып калды? Башка бет каяктан чыгып калды? Добавить элемент кылганда чыкпадыбы? Ошону просто башка бет деген менен эмесине өзгөртүп коюш керек да. Events title деген жерде. Мен бияк туруп турсун да азыр өзгөртөбүз да биякты. Ошондо муну өзгөртөбүз азыр, Дагы өчпөйт го. Сен стиль тандоо дегенге өтүп алдың го. Choose style деген стиль тандоодо. Текстти ушу мына азыркы таблицадан өзгөртөт экен го. Кайсы таблицада? Жана жаздың го, ошол таблицадан. Окуу программасы деген жаздың го, сол тараптан. Ошону менен Мекенде бул чыгып атат. Ушул жерден муну бассак, азыр башка нерсе чыгат да, арса. Мындай чыгып атпайбы? Муну баскандачы. Бул кандай өзгөртүлөт? ал жакта стиль танда деп чыгып атат да. Кайсы? Муяктабы? Муяктан көрүп атасызбы? Стиль танда деген. Жана бассаң, азыр кайра баскын. Муну. Ошонун үстүндө choose style деп турат го. Ону. Могу жерде. Ошо стиль танда деп турат. Choose a style. Не стилди тандайбыз бияка? Башкасын көрбөйлүбү? Муну өзгөртүп көрө бербейлиби? Бул жерде мындай экен да. Сен жанагы биринчи окуу программасын өзгөрттүң го. Ошонун азыркы топ тайтл деп турат. Бул эң үстүндөгү тема да, башка тема. Анан астында дагы пад тема, анан деп бөлүнүп кетет экен да. Окуу программасы. Ошол топ тайтл болду. Эми азыр анын астындагы болгондо уже топ тайтл болбой калат. Тайтл текст болот да, мунуго Vancouver, Канада дегениби же тайтл текст болот экинчиси. Бул жерде бул программанын темасы болуп кетеби, астындагылар, могу биринчи Мисалы, мына окуу программасы деген топ тайтл болсо, эң башкы эме баягы H1 болуп атат да, мындай айтканда H1. Булар уже пад тема болуп атат кийинкилери. Биринчи чоң тема, анан кичинерээк тема. Ошол окуу программасына байланышкан тема болот. Ошондо могул биринчи, экинчи деп ушундай кылып жасайбызбы же муну баарын удалить этип туруп эле тиякта алып келебизби? Ким билсин, биз билбейбиз да. Ошону биз Анда көрүп азыр үйрөнүп атабыз. Мен оюмча ушул азыркы турган. Анда деген муну өткөрүп өткөрүп турупчу. Жандар деген. Жок, биз муну үйрөнүш үчүнчү, мисалы өчүп кетсе деле мейли, өчүрүп удалить этип алып кайра ордуна келтирсе болсо керек. Бул эми токтоп кетпейт да. Жашондоп эме жасай бергиле дебедиби, агайчы өзүңөр? Бузулса бузулат. Бузулса деген баары бир агайдан дагы сурап, агай кайра оңдош керек болот да. Ошо эми биз билбейбиз. Ошонткенде анан үйрөнөт экенсиң да, улам бир нерсе неметип алып кайра туура эмес жасап алып, анан кайра оңдогондо үйрөнсөк керек.
Мону деген баарын удалить этип туруп тигилерди тияктан Notion'дан алып келип көрбөйлү? Жок, мен оюмча мындай да, могу азыр ушу окуу программасы кандай программа болот, эмне, мисалы, например, ушунча сабак лекция болот, ушунча сабак практика болот деген маалымат ушуларга мен оюмча жазылыш керек да, могуларгачы, по темаларга. Например, ушунча сабак лекция, ушунча күн практикага бөлүнөт. Ооба, бизде окуу Zoom программасы ал жакта болот деген. список берилген эмес да, ал жакта жөн эле монча саат видео, монча саат эмне деген эле маалымат бар да. Ошону эле жазып койлам да, мен Ошону эле баардыгы бияка бизде келбейлиби? азыр ошондо. Азыр отур. Анткенде кандай болуп удалить этип атып эле? Кандай? Эмне болуп калды? Бактан келип калды. Окуу программасынын астында алты чекит турат го, кичинекей X'ин жанына, ошол чекитке басып көрчү. Ошондон эмне чыгат экен? Аякта отступ, Внутренняя секция. макет дейт. Муну азыр кандай кылганда азыр удалить этип Вот как раз ошо внутренняя секция мына эменин блоктун ичи да ошол. Анан мына мкенде кайра булар чыгып атпайбы? Ошондо монту өчүрүп салыш керек деп туруп, муяка коюп туруп, мындай кылсак эмне болот? Ал үчүн деген мындай кылабыз да, могу жерге азыр деген эмени алып келсек болот азыр. Монсеп болуп экен. Азыр Notion каякта жүрдү эле? Шу жер беле. Ушу жер экен, Шу жерден мунун кайсысын алабыз окуу программасына? Окуу программасы. Мына окуу программасы эмнелерден турат деп атпайбы? Турат деген бар. Ошону ошо видео сабактардын Ушулар бирөөнө. болот, ооба. Ушуларды ар бирине. 4 раздел болот экен, значит, видео сабактар, үй тапшырма, материалдар, анан Zoom жолугушуу. Төрө күздеми долбоор деген кирбезе керек, аны отмет кылып албай эле. Жок, ошол кире берсин, ал эме да. Практикага ошолор колдонулат да. Бүт долбоорлорчу, реалдуу практикага. То есть реалдуу проекттерде Келип туруп, муяка койсок болот да. Муякты моундай болуп калбайдыбы, булардын астыларын кандай кылабыз? Аралашып. булар ар бири жанагы баягы секциялардын ичине кириш керек болчу да. Ооба, бул жерге биз окуу программасына эмес, буну өчүрүңүз да, бул жерде жана секцияларга жазыш керек. Например, видео сабактарда туруп, 1-январь деген жерге ошол видео сабактар кетсин. Андан кийинкилери 4кө бөлүп коелу просто. Кайсы моларды видео Окуу сабактары? программасы эң чоң башкы тема бойдон калып кала бериш керек да. Мунун ичине киргизбеш керек буларды. Ооба, буну өчүрүп туруп эле окуу программасынын калтырына калганын өчүрүп салың. Анан жанагы чыгат го, 3 окошко. 1-январь, анан эме Ванкувер, Канада, ошолордун ордуна биз эме жазыш керек. Видео сабактар өзүнчө бир эме графага, тигилер өзүнчө бир 4 бөлүккө бөлүнүп, или 5 бөлүп калат деген чөйрөндө окусок. Бир чекит калып калды. Ал жерде калып калыптыр. Тигилер каяка кетти, жанагы 1-январь дегендер? Кайсы? Жанагыбы? Азыр жана 3 болуп чыгып эле го.
Аны удалить эткенде кетип калды окшойт. Кайра вернуть кылса болот экен. Эми каяктан вернуть? Могу внутренняя секция деп чыгат. Ушул. Что-то айтпайбы. Вот. Эми ушуларды ордун жазыш керек да, менин оюмча. Бул окуу программабыз жоголуп кетпеди? Мол болуп калды ошондо. Жок, Кайра жаз, могу жерден муну өчүрөт экенбиз анда. Кайра? Ушул жерге жазчы, ушу title text жана топ тайтлга чыгып кетип. Так, эми могу жерге жазышыбыз керек болуп атат, жана видео Ошону сабактар. sub content деген ушуга болсо керек. Ошону жанагы sub content. Могу жери? Под тема, Ошондо. Бияка туруп калбады анда. Дагы болгон жок, а? Азырчы бул жерде ушул окуу программасы эле калат экен дагы, мына алдыраак түзсөң, heading type деп турат го, могу ошонун немеси. H2 деп турат. Ошол жерден шрифти тандап коюш керек экен. Дагы кайсы размерин. Бул H2 деген H1 жанагы эмелерби? H1 ошол Могу экен. деген азыр H2 да, бизде. Ооба, билбейм азыр кайсыда турат. H3 кылып көрөлү. Кылып көрүңүзчү. H2дан сразу H3 эле болот да, H3. Сол жактанчы дагы ылдый түшө берсең, анан бияка келет окшойт могу секцияга. Мояктанбы? Ошо ылдый түшсө болот экен. Ылдый азыр. Жок, түшпөйт экен. Түшпөйт экен. Моякты өзгөртүш керекпиз да. Бул жакта оң жактачы эме турат, мына редактирование турат. Оң жакта, оң бурчта ушунун оң бурчун кара, жогору жакта. Тиги карандаш болуп турат. Карандаш. Жок. Котур. Вот. Каяка кирип кетти? Билем, каяка кирип кеттим. Zoom жоголуп кеттим, басып. Жок, экраныңыз көрүнүп атат. Сен өзүң сүйлөгөн угуп эле атат, жоголгон жок. Zoom'ду карачы. Үстү жагы жок. Кайра Zoom'га кирип, вернуться. Астындагыдан может, астындагы Zoom'дун белгиси. Астында панель ошол жерде Панель инструменттер. Панель инструмент ошол жерден Chrome'дан ачып атасыз, ошо Chrome'го эле бассаңыз ачат кайрасы. Свернут кылып саласыз да сиз просто. Chrome'дон кайра. Жок, footer жактачы, ылдый жагыңдачы, footer деген жакта. Астында Windows'ун значоктору турат. Эң астын карасаңыз биякта Zoom'дун значогу турат, Chrome'дун значогу турат. Ошол жерде. Мыкты айтасың. Сиз Zoom'га эмес, Google'га кириң. Chrome'го жанындагы, биякта сол жактагы. Отур. Ошол жерде элементтер дейт ошол. Мога жазганда мояка туруп калып атат, Жок. Сен мына стрелканы оң жакка алып барсаң, бурчта эң үстүндө карандаш. Ошону басып көр. Ошону басың. Аны басканда мол чыгып атат. 13'tü басып көрүнчү, 13'түн. Жок,
Муну астында биякта сол жерде event settings деп турат го, ошону бассаң анан эмени. 3 бурчтук. Ошону басыңыз болсо, сол жак. Вот. Могу жерде өчүрөбүз азыр. Ар бирин. Ушул жерде өчүрүп тур эми, ошол жерге жазыш керек экен. Мону өчүргөндө азыр могу эмес жоголуп кетет да, могу өзү жоголуп кетет. Жок, сиз текстин өзүн өчүрүң да, сиз X'те басып эле, текст. текстке кирип басыңчы, текст. Текст өчпөйт экен. 2 жолу бассаңыз ошол текстке кирет экенби? Кирбейт экен. Муну эле өчүрүш керек экен. Муну өчүрсөк азыр бул жоголуп кетет. Жок, биякта турат. Андан ылдыйракта турат го ошол текст. Ылдый жакта. Мына кнопканын астында. Ошону иштетип көрчү. Отодо болот экен ошо. Мону. Жок, анын үстүндө. Жок. Ошого кирчи. Вот, ошол жерге жазылат экен. Ооба. Ошол жерге жазылат экен. Бияка азыр эмне деп жазган атабыз биз? Видео сабактар, Азыр примерно жазып көрө берчи, эмне деген текст болсо делечи, просто кийин оңдоп коебуз. Азыр кайсы жерден эмне кылганды көрүп алалы. Мына чыкты. Эми Всё, значит, болот экен ушул жерге. Азыр мону өзгөртөлү да, муга эмне деп жазган бул жерге? Мол, кетчи деген ал кнопка окшойт жөн эле. То есть видео сабактар болот, ошол жака кириш керек да. Ошол кнопкага да жазып коюш керек да, ушул жактан. Кнопкадагы эме кыргызча болуш керек да. Ооба. Бирок аны табыш керек, кайсы жерден өзгөртөт. Азыр мону өзгөртө берели анда. По-моему, бүт ошо тексттерди өзгөртүп чыгып бүтүп, кийин кнопка болсо керек. Эмнесин басып атам, жоголуп кетип кайра пайда болуп элек. Ошо экинчисин оңдосок, экинчи оңдолот да. Могу жер экен. Астыңкыдан оңдолот, астыңкыдан. Могу жерден экен. Ошондон. Экинчиси эмне эле? Заканчивается время деген. 40 мүнөт болуп калдыбы? Экинчиси эмне эле? Жазып ийели. Любой эле сөз жазып коерчи. Тапшырмалар деп жазып кой. Сен бул жака чыкпай элечи, нары жакта жанагы таблицанын ичинде эле чыкпайбы, жазып салышыңыз керек болсо керек. Таблицанын ичинен чыкпай жазылбайт экен. Могу жактан жазылат экен. Жок, ошондо сол жактагы таблицадан. Карандашты басканыңда, бияктан катар-катар чыгып атат го таблица. Карандашты бассаң, буякта оң жактагы. Чыктыбы? Могу жака жазып көрөйүнчү. Чыгып атпады эле. Могу жерге жазам го. Бияка эмне деп жазам азыр отурбу? Так, видеолор, тапшырмалар. Zoom жолугушуу деп койчу. Могу жерге мону бассам азыр өчүп калат окшойт, Бирок өзгөрбөйт атпайбы?
Ошонун үстүңкүсүндө жазсаң болот экен эле. Жанагы азыр өчүрсөм дегениңе жок. Мунун ордуна жазышыбыз керек да негизичи. Ошо жака кирбедиби? Мына. Жибербейле го бияз. Жанагы айырды бастың эле же эме Enter'ди басып атасыңбы? Эмне басканда кирип атат бияка? Жок, бияка Enter'ди баспай эле, могу жерге жазганда эле уже сразу могуяка чыгат экен. Өз кирип атабы? Ооба. Үстүндө жана тапшырмалар экөө турат го, ошо экинчи, үчүнчүсүн ошонуңдочу ошону. Анын Мону астында дагы тапшырмалар деп турат го. Ошону. моундай тапшырмачу. Ошону жазып көрчү. Анда тиги жок болуп кеткен жокпу? Анда ал да Жок болуп кетти. Мына кайра чыкты бул. Анан Андачы мына 10 декабрь дегенге барып көрчү, анда ошондо эме чыгат экен. 10 декабрга барып туруп эми карандашты басчы. эчтеке жокпу? Карандаш иштебей. Могу жака жазылып атат да, могу жергечи. Жазылган менен чыкпай атат да Ошо. нарыктан. Муну эмени бассаң, нердечи Select Event деген турат го. Ушунун үстүндөгү. Ошону басып көрчү. Жазууну. Басылган Могу жок. жерден окшойт. Муну стрелкачы, стрелка. Бияктагы стрелканы бассаң кантет. Ар жерге мындай чыгып атат азыр. Жок го эчтеке. Булар эмне өзгөрбөй калды? Эмнеге андай болду? Тилеген эмнеге андай болуп атат? Могу чыгыш керек болчу да муну басканда. Могу жерден нетебизби? Жылдырганда да айлап жылдырбаса жок болуп кетет экен. Моякты карабайсыңарбы? Мен мындай жылдырсам, мындай болуп кетти да. Могу каяктан келди? Могул жактачы кнопка дегенди басыш керек экен, жана кнопканы өзгөртүш бияктан. Текстовый редактордон текст өзгөртөт экенбиз. Ону кеттик этени биякта кнопканы басыш керек экен. Азыр. Мен моякты жогото албадым кайрачы моякты. Кана эме деген жок болуп кетпедиби? Видео сабактар чыгып. Тапшырмалар деле чыкпай калды. Короче, мына ар бири өз-өзүнчө оңдолот экен да. Мына кайсы жерде жайгашкан
геолокация өзүнчө, ооба кнопка өзүнчө, могу число, месяц өзүнчө өзгөрөт экен да. Ар бирин отдельно калат экен. могу жерде азыр биздики деген эмне эле могу жактагы темабыз Title, text ал тема. темабыз эмне эле Окуу программалары. окуу программасы болчу э ушул жок болуп кетти го кайра. Чыкты видео сабактар. Муну басканбыз, андан кийин муну анан туруп Калганын мен жасап көрбөйүнбү? азыр муну жасабай. Азыр биз кайра кылат окшойбуз зумду. Мына бияка чыгып атат да тапшырма. Эми буну басканда. Давай эми Тинатин сен билесиң да. Мен иш кылса өзүм билишимче силерге көрсөтүп бердим. Демонстрация разрешение берсеңер. Азыр демонстрация бердим. Мен өзүм токтотоюн. Эми сен көрсөтүп бер. Перезагрузка коюн.